Жума ичинде өлкө аймагында катталган жаңылыктардын акыркы топтому менен тааныштырган апталык программасы. Сиздер менен мен Бакыт Бекболсунов. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеште жаңыдан түзүлгөн өкмөттүн курамындагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү ант берип, өздөрүнүн ыйгарым укуктарын аткарууга киришти. Мен Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшекеевич, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант берем. Өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков катышып, жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жалпы депутаттардын атынан жаңы өкмөт мүчөлөрүнө ант берүү аземи менен куттуктап, алардын ишинде ийгиликтерди каалады. Ал эми анттын тузу менен жүгү оор экенин белгилеген президент өкмөт мүчөлөрүн берилген антына бекем туруп, калктын жашоо турмушун жакшыртуу жаатында талыкпай аракет жасоого чакырды. Белгилей кетсек, мурдагы премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөттүн курамы 2018-жылдын 20-апрелинде отставкага кеткен. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө мыйзамдын талабына ылайык өкмөт мүчөсү парламентте Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусунда ант бергенден кийин өзүнүн ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришет. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, жаңы өкмөттүн курамын, программасын колдоо бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Мына узак созбой өкмөттүн антындагы мына кабыл алып бердиңиздер. Жаңы өкмөттүн эл алдындагы жоопкерчилиги эбегейсиз абдан зор. Мен урматтуу премьер-министр Мухаммедкалый Дүйшекеевичке жаңы өкмөт мүчөлөрүнө өкмөтчүлөрүн куттуктап, чын денсаулык каалап, иштеринде албалыма ийгиликтерди каалайм. Андан урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бул ант берүүнүн мааниси бул чыгып эле бул жерге элдин алдында текст окуп берип коюу эмес. Бул антты кыргыз эли эжелтен ыйык тутуп келген. Анттын маңызын, анын жоопкерчилигин, улуулугуна абдан өзгөчө маани берген. Анын касиетине, анттын касиетине өзгөчө баа берген. Ант берген адамдын оозунан ант чыкканда жараткандын кулагы ачылат дейт. Ал ортодо Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылынын тургундары 138 маршруттук таксинин айдоочуларына нааразычылыктарын билдирип чыгышты. Айыл тургундарынын айтымында, эл ташыган айдоочулар кечки убактарда жогору жашаган тургундарды маршруттук линияны бузуп жолдон түшүрүп коюшчу. Окуянын чоо жайы кененирээк кийинки материалда. Грубость, баягы эле хамство, баягы эле эме кааласаң түшүп, кааласаң түшпө. Жайым ал болбойт. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Ваян Антоновка айылынын Сокулук станциясына чукул жерде жашаган тургундар алардын аймагында каттаган номер 138 маршруттук таксинин айдоочуларына нааразычылыгын билдирип чыгышты. Аталган маршруттук таксинин айдоочулары кечки саат 9-дан кийин акыркы чекке чейин айдабай, жолдон бурулуп кетишүүдө. Албетте, айдоочулардын бардыгы эмес, кээ бирлери гана акчасын алганга жараша кызматын кылып белгиленген чекке чейин жеткирүүгө милдеттүү. Бирок тилекке каршы саат 9-дан кийин келе жаткан элди караңгыга карабай, жолдон түшүрүп салышууда. Ал эми жүргүнчүлөр аргасыздан түшүп калып, андан ары жөө кетүүгө аргасыз болууда дешет тургундар. Ал эми аталган маршруттук таксинин өкүлү Кыял мырзанын билдирүүсү боюнча, бул районго 138 маршруттук таксиден башка эч бир башка каттам макулдугун бербей, болгону алар гана каттап келе жаткандыгын билдиришип, тартип бузган айдоочуларды эпке келтирерин кошумчалады. Мындан кийин эгерде ошондой боло турган болсо, номер машинаны жазып койгула. Ар бир маршруттун ичинде телефондор турат. Биздин 3 телефон турат, фирманын телефондор. Чалгыла. Городской транспорттун инспекциянын телефондору да чоңдо. Чалгыла. Эгерде тияка чыдап койсо, жеткирбесе, гонка жасап атса, ичинен урса, чалгыла, прямо мага чалгыла. Күнү төлөт телефонум иштейт. Анан мындай да, бул жигиттер мындай көрүп атасыңар, жолду байкап атасыңар, эжелер. Байкасаңар. Биз трассадан бери келип аткан, азыр өзүм эле чүкүлүп атам. Өзүм азыр маршрутканын ичинде отуруп, күнүгө отургандагы тартып, кайерден эмне атканымды тартып, водитель кандай атына эмне кылып атат пассажир.
Мындан туура 76 жыл мурун ишмердүүлүгүн баштаган жазаларды аткаруу, мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаменти өтүп бара жаткан аптада өзүнүн мааракесин белгиледи. Ага катар эле аскердик кызматын өтөөгө чакырылган жаш жоокерлер ант беришти. Мекенчиликке тарбиялаган 74-12 аскер бөлүгү алгач ишмердүүлүгүн качан жана каяктан баштаган? Кийинки сюжетте. Департаменттин жетекчилигинин атынан, өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Катар тизилген жоокерлерди темирдей тартипке тарбиялаган 74-12 аскер бөлүгү өз ишмердүүлүгүн 1942 жылы баштаган. Жазаларды аткаруу, мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаменти үстүбүздөгү жылдын 21 апрелинде 76 жылдык мааракесин белгиледи. Ага катар эле дал ушул аскер бөлүккө чакырылган жаш жоокерлер мекенге ак кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беришти. Кыргыз Республикасынын ант берем. Кыргызстандын эркиндигин коргоо үчүн бар күчүмдү керек болсо өмүрүмдү ант берем. Аткарууга ант берем. Кайтаруу жана күзөт департаменти республикадагы башка аскер бөлүктөрдөн айырмаланып, күн түн дебей тыным албастан жаза өтөп жаткан чыныгы кылмышкерлер жаткан 10 түзөтүү мекемесин кайтарышат. Тагыраагы душманды сырттан күтпөстөн ар дайым өздөрүнүн коопсуздугун тобокелге салып келишет десек болот. Бүгүнкү күндө да элибиздин бейпилдигин сактоого 235 жаш жоокер мекен үчүн ант беришкенин, бир сөз менен айтканда дал ушул аскер бөлүк жоокерлердин берген антын ар дайым бекем карманганга жана чыккынчылык кылбоону талап кылаарын кайтаруу жана күзөтүү департаментинин зардалы Улан Бердикожоев токтолуп өттү. Бүгүнкү күндө биздин аскерге чакырылган 235 жаш жоокер ант алды. Биздин департаменттин кызматы өзгөчөлүгү бул биздин аскер кызматкерлер күнү түнү түзөтүү мекемесин кайтаруу боюнча тапшырмаларды аткарат. Ошондой эле соттолгон адамдарды конвой менен коштоп жүрүү кызматтарын аткарат. Кызмат өтө оор. Ошондуктан ар бир аскер кызматкерине чоң талаптар коюлат. Бул ошо уставдардын талаптарын билүү, кызматтык ишмердүүлүктө абийирдүүлүк менен чыккынчы болбой кызмат кылганды талап кылат кызмат. Бүгүнкү салтанатта өткөн тарыхка ой жүгүртүп, эр жигиттин башына бир жолу келчү антты бекем кармаганга, улуу ата мекендик согушта курман болгон жана Баткен согушунда баатырларча курман болгондорду эскеришип, үлгү катары көрсөтүшкөн Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Нарымбек Акматов ата жолун улаган балдар бар экенине кубанып, төмөнкүлөргө токтолот. Присяга алып аткан катарда биздин Баткен согушунда 1999 жылы курман болгон эрдик медалинин кавалери Доминов Алимжандын баласы бүгүн ант берип турганына биз күбө болуп келдик. Биз дагы ишенебиз атасына, баласы кем калышпай ошол ата мекен үчүн жанын дагы аябаган жоокерлерден болот деп. Ошондой эле аскердик кызматка жаңыдан кадам таштап, берген антым үчүн бир жыл эмес өмүр бою кызмат кылууга даярмын деген жаш жоокер Кененбек Бекболсунов жаш курагы жеткен баардык жигиттерди аскердик кызматка чакырыкта салып кетти. Аскерге келгениме 20 күн болду. 20 күнүн ичинде ошо даярдык, антка даярдандык, ант берип аскердик антка. Аскерге келели деп айтам баарына. Бул жакта тартип жакшы. Бардыгы тартип менен, тыштагыдай эмес. Эркек өмүрүндө бир эле жолу присяга берет. Ошол келип кызматын өтөп кетишсин каалар элем бардык кыргыз жигиттерине. Кошумчалай кетсек, 74-12 аскер бөлүгү тагыраагы кайтаруу жана күзөтүү департаменти 1942 жылы Казакстандын Актюбинск шаарында түзүлүп, ошол эле жылдын сентябрь айында Бишкек шаарына которулган. Республиканын аймагында жана Бишкек шаарынын калктуу конуштарында газ өткөргүчтөрдү куруу жана газдаштыруу иштерин колго алган Газпром Кыргызстан компаниясы бул жумада дагы 10 миңден ашык жашоочуларды кубандырды. Тагыраагы Ак Ордо конушунун тургундары көксөгөн көгүлтүр отко жетти. Иш чаранын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Касиет Кубанычбек кызы маалымдайт. Начать подачу газа в жилой массив Ак Ордо. Бүгүн 24 апрелде Бишкек шаарынын Ак Ордо жаңы конушунун тургундарын сүйүнүчүндө чек жок. Анткени экологиялык таза оту менен жалпы 13500 жашоочу камсыз болуп отурат. Ушу биринчи үйгө кирдик. Зажигайте газ. Красный, да. Здесь видно, да. Очень чистый газ, практически бесцветно горит.
Дал ушул жаңы конушта 10 жылдан бери жашап келаткан Гүлзар айым 4 баланы тарбиялап өстүрүүдө. Бүгүнкү күндөн тартып көгүлтүр отту оңой пайдаланууга киришти. Өз сөзүндө жаратылыш газын тамак аш даярдоодо гана колдонбостон эми кышкы мезгилде үй жайды жылытууга жакшы шарт түзүлгөнүн кошумчалап, таза жана ыңгайлуу болот деп сүйүнүчүн жашырган жок. Биринчиден тазалык, экинчиден ишенич да, свет өчүп калат же мындай кышкысын деле мисалы жумушка кетсең балдарыңа аябай эле жакшы мүмкүнчүлүк да, мындай жылууда, ар дайым жылуулукта, бирдей калыпта болот. Анан көмүргө, отко мындайча айтканда эконом деп ойлойм да. Ошон үчүн аябай эле кубанычтабыз. Газ өткөргүчтөрдү куруу жана газдаштыруу иштери Кыргыз Республикасынын газдаштыруу жана газ менен камсыз кылуу боюнча башкы схемасын жана Газпром Кыргызстан ишканасынын инвестициялык программасынын алкагында ишке ашып отурат. Ал эми 2018-жылдагы программага Бишкек шаарынын 4 жаңы конушу кирип, бүгүнкү күндө иштиктүү пландар жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө ушул жанагы ылдыйлаткан процесстердин баягы эң негизгилери бул жанагы пусконаладка, врезка, жанагы долбоорду иштеп чыгуу, ошол процесстердин баардыгын тарифтерин биз бир сыйра ылдыйлатып нольго түшүрдүк. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө газдаштоо үйгө киргизген газопроводдун баасы баардык чыгымдарын эске алганда 600 сомдон 700 сомго чейин түзөт. Жалпы узундугу 66,5 чакырымды түзгөн газ бөлүштүрүүчү өткөргүчтөрдү долбоорлоого жана курулуш иштерин жүргүзүүгө кеткен чыгым 250 миллион сомду түзгөн. Ал эми ар бир тургун үйлөрүнө даяр киргизилген түтүкчүлөрдүн чыгымы катары 600 сомдон 900 сомго чейин акча каражатын төлөшөт. Бул чыгаша үчүн жергиликтүүлөр анчейин деле нааразы эмес. Анткени көпчүлүктүн күткөнү орундалып отурат. Эми акча каражат жагынан мээри айтылган, мен бюджетке катышкам, депутаттардын бюджетине катышканда арзандатуу болот деген, анан эсептелип келгенде баягы ыраараак болгондо көбүрөөк болот экен, а так жакын болгондо арзан эле болот. Эми төлөш керек да газ. Ошону орточо эсеп менен бир 9 болуп атат дейди го, бирок бизге дагы жете элек, биякты бүт эсептеп чыгып атат. Нормаль эле, жакшы. Кудайга шүгүр. Дагы газ кирип атат, ошого биз ыраазыбыз эле. Кошумчалай кетсек, Газпром Кыргызстан компаниясы бүгүнкү күндө өлкөнүн 26% көгүлтүр от менен камсыз кылган. Ал эми компаниянын стратегиялык тапшырмасы катары 2030-жылга чейин 60% жеткирүү пландалган. Бишкек шаарында 21-22 апрелде Интерньюстун демилгеси менен медиа топто өнүгүүчү мүмкүнчүлүктөр аттуу форум болуп өттү. Аталган иш-чарага чет өлкөдөгү массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып, Кыргызстандын журналисттерине медиа мейкиндигиндеги өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Кененирээк кабарчыбыз Зинаида Алмазбекова маалымдайт. Где-то знания приходят с одной стороны, не идут с другой. 21-22 апрелде Бишкек шаарында медиа топту өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөр аттуу индустриалдык форум болуп өттү. Иш-чараны АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги менен биргеликте Интерньюстун Бишкектеги өкүлчүлүгү уюштурган. Жыйынга чет өлкөлүк жана Кыргызстандын журналисттери, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин орун басары Айнура Темирбекова катышып, аламдашуу мезгилинде тажрыйба алмашуу жана кабарды так, ыкчам таратууда массалык маалымат каражаттары арасындагы атаандаштык жөндөмдүүлүгүн арттыруу, сапатын жогорулатуу бул форумдун негизги максаты экенин айтып өттү. Таджикистан, Өзбекстан, Казакстандан келген коноктордун баары айтып атышат, ошо Кыргызстанда, ошол медиа тармакта чын айтканда эркиндик сезилип турат. Ошону менен бирге Кыргызстандын массалык маалымат каражаттары өзүнүн келечегин ойлоп атышат. Эксклюзивдүү, кызык, өзүнүн мындай актуальныйсын жоготпогон контент чыгаруу мааниси көп болуп атат. Келечекте болуп аткан проекттерди сүйлөшүп, кандай мыйзамдарга кандай өзгөртүү киргизебиз жөнүндө да сөз кылабыз. Топто деп аты айтып тургандай эле, массалык маалымат каражаттардын башын бириктирген бул форумда чет өлкөлүк сайттардын, телеканалдардын эл аралык байкоочусу Мишель Фостер жана Иван Колпаков, Андрей Таранов сыяктуу журналисттер медиа мейкиндигинде өзлөрүнүн басып өткөн тажрыйбалары менен бөлүшүп, жада калса телевиденияга көрүүчүлөрдү кантип тартуу керек жана каражат топтоо булактарынын сырлары менен бөлүшүп, презентацияларын тартуулашты. Поэтому придется научиться выбирать платформы.
Абдан сонун коноктор келиптир, Медуза, Украинадан. Анан биз мындай эл аралык деңгээлдеги тенденцияларды талкуулап, ушул Кыргызстандагы медиа эксперттер, медиа оюнчулардын баары чакырылганда, менимче ушундай формат биринчи жолу болуп атат. Мындай абдан эркин форматта, абдан маанилүү мындай тенденциялар, ойлор айтылып атат, презентациялар. Ошондуктан бул биздин медиа айдың үчүн абдан пайдалуу болот. Мне кажется, что в Кыргызстане проходит довольно серьезный. Кыргызстандын медиа айдыңында мейли мыйзам, мейли технология болсун, олуттуу иш-чара болуп жатат. Бизге 300гө жакын кыргызстандык катышуучулар жазылган. Биринчи улуттук форум болгондугуна карабастан биз Украина, АКШ, Орусия, Латвия жана Казакстандан да өкүлдөрдү чакырдык. Ошондуктан эл аралык деп да атап койсок болот. США, гость из России. Ал эми жыйынга катышкан Кыргызстандын журналисттери жогоруда аталган форумдан кесибине байланыштуу көптөгөн пайдалуу маалыматтарды алганын жашырышкан жок. Иштеп аткандан кийин кемчиликтер да болот. Бирок ошол кемчиликтерди билиш үчүн, өзүбүздүн катабыздын үстүнөн иштеш үчүн кээде өз арадагы биз кесибибизге байланыштуу болгон маселелерди талкуулап, ошондон чечим чыгарып, сабак кылып дегендей. Анан кийин ошо каталардын үстүнөн иштешибиз керек, баягы мектептеги диктанттардай элечи. Мен атайын бул иш-чарага Нарын телевидениясынан келдим. Бүгүн ошол жаңы технология менен, жаңы ошол иштеп аткан инсандар менен чогуу мамилелеш болуп, алар менен жакшы сөздөрүн угууга келдим. Негизи эле бир нерсе иш жасаардан мурун ошол жакта тажрыйбалуу адамдардан кеп кеңеш алып алып, анан бир иштин жыйынтыгына жетсе болот деп ишенем. Ошондуктан бүгүн тажрыйбалуу адамдардын тажрыйбаларынан бөлүшкүм келди. Медиа топту өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөр аттуу форум 2 күнгө уланып, соңунда Интерньюстун умтулуу деп аталган сыйлыгынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Бишкекте айыл чарба курулушуна керектүү жабдыктардын көргөзмөсү болуп өттү. Техниканын өсүшү менен азыркы учурдагы шартка кандай шаймандар керектелет? Кийинки сюжеттен көрүңүздөр. Бүгүн Борбор калаабызда Биэкспо компаниясы тарабынан уюштурулган көргөзмө жарманкеси өтүүдө. Бул иш-чара атайын чакырылган коноктордун кызыл лента кесүүсү менен ачылып, иш-чарага катышууга келген уюмдардын атайын көргөзмөгө коюлган эмгектери менен таанышуу иши жүргүзүлдү. Бул компания ачылышына азыр эле болду. Биз газовый котелдорду сатабыз. Жана газовый котелдорду орнотуп, адамдарга газды үйүнө киргизебиз. Бул газовый котелдор Белоруссияда жасалган. Ичиндеги бүт газовый клапан жана насостор бүт бары европейский, немецкий, итальянский, бүт сапаты, эң сапаттуу нерселердин бардыгын бул котелго салганбыз. Ошондуктан бул выставкага катышканга аябай көп аракет кылдык. Жана биздин Белоруссиядан келген партнерлорубузду бул жака алып келип, адамдарга маалымат, элге маалымат бергенге алып келгенбиз. Эң негизги биздин максатыбыз элге пайдалуу болгону. Жана элдин жана жашоосун кичине жеңилткени. Көпчүлүгү көмүр менен азыр жагып жатышпайбы? Газ негизинде арзан жана аябай ыңгайлуу. Иш-чаранын өтүп келе жатканына 16 жылдын жүзү болгон. Алгачкы жылдары 10-15 компаниянын гана катышуусунда өтүп жатса, азыркы учурда чет элдик компаниялардан 60тай, Кыргызстандан 100дөн ашуун компаниялардан катышып жатканы жана бул саамалыктын жүрүшү аркылуу өлкөбүзгө аз да болсо салым кошуп, майрамдык маанай тартуулап жатабыз дейт өз сөзүндө Мирбек Ахматалиев. Бүгүн Кыргызстан үчүн аябай курулуш, жол курулушу боюнча, атайын техника боюнча аябай чоң майрам деп айтсак болот да. Бул көргөзмөнү биз жаңыдан башталгандан бери ушул көргөзмө менен чогуу иштеп келатабыз. Башталышында аябай кыйын болгон, катышуучулар да аз болгон, биздин элибиз дагы даяр эмес болчу. Бул жерде иштеп жүргөн биздин курулуш фирмалар, жол курулуш фирмалары да даяр эмес болгон да. Эми азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына 100дөн ашык өлкөдөн келип катышып атышат. Биздин курулуш отраслына, жол курулушка аябай чоң пайдасын тийгизет деп ойлойм. Катышып жаткан компаниялардын баардыгы бири-бирине окшобогон өзгөчөлүккө ээ экенин байкоого болот. Ар биринин коомго, калкка тийгизүүчү пайдалуулугу ар башка. Бири таң калаарлык роботторду бийлетип жатса, экинчиси калктын ден соолугунун камын ойлоп, таза суунун, газдардын өндүрүшү менен өзгөчөлөнүүдө.
Биздин компания Бинтек бул жылы биринчи жолу чыгып атат биздин выставкага. Буга чейин биз зарубежде чыкчубуз көбүнчө. Анан бул жылы ушул Кыргызстанда өзүбүздүн выставкага чыгалык деп чечимге келгенбиз. Бул жылы биз өзүбүздүн полный продукцияларыбызды көрсөтүп атабыз. Бул болсо жана саркынды суу тазалоочу жабдуулар. Бул эң биздин флагманыбыз да, ошо очистной сооружениялар, орусча айтканда. Насостор, фитингтер бүт суу менен байланышкан суу областында байланышкан бүт жабдыктарды ушул жерде бүгүн көргөзүп жатабыз. Саамалыктын жүрүшү коомдогу өзгөрүүнүн канчалык деңгээлде экенин көргөзүп, алдыга жылуунун жана жарнаманын жеңил түрүн өздөштүрүүгө шарт түзүп берүүдө. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 26 апрелде Кыргызстандын транзиттик потенциалын жогорулатуу жана жол транспортун комплексин өнүктүрүү боюнча долбоорлор менен таанышты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов өлкөнүн жол транспорттук комплексинин азыркы абалы жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар туурасында маалымат берди. Мамлекет башчысы өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, аймактардын инфраструктурасын, калктын жашоосун жакшыртуу, ошондой эле мамлекет ичиндеги жүк агымын жана жүргүнчүлөрдү транспорттун альтернативдүү түрлөрүнө диверсификация кылуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу максатында өлкөнүн жол катнашын, анын ичинде Кыргызстандагы темир жол байланыштарын өнүктүрүүнүн маанисин белгиледи. Министр Жамшитбек Калилов жол транспорттук байланышты өнүктүрүүнүн келечеги жана жолдорду салуу долбоорлору боюнча кызыктар тараптар менен кызматташуу маселелери жөнүндө айтып берди. Ошондой эле ал 2018 жылдын май айында Бишкек шаарында өтө турган шериктештикке катышуучу мамлекеттердин темир жол транспорт боюнча кеңешинин кезектеги отурумуна даярдыктардын жүрүшү тууралуу билдирди. Баткен облусунун Кыштут айыл аймагында жайгашкан Сай айылынан 1 чакырым алыстыктагы тоонун боорунан көлөмү 45 000 куб метр жер көчкү түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министринен кабарлашкандай, анын кесепетинен Сай айылына келүүчү Сугат суу каналынын 130 метр аралыгын, тоонун башында жайгашкан Мегаком, Билайн компанияларынын базалык станциясына баруучу ички чарбалык жолдун 100 метр аралыгын, Гороту жайлоосуна баруучу 150 метр ички чарбалык жолду жана 7 гектар айдоо жерди басып калган. Кыргызстандык баскетболчулар Кытайда өтө турган Азия кубогуна катышат деп билдирет Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги. Кубок 27 апрелден 2 майга чейин Шэньчжэнь шаарында өтөт. Аталган турнирге Кыргызстандын атынан төмөнкү спортчулар барат. Шакиржан Курамбаев, Евгений Пехов, Нуртай Субанбеков жана Дмитрий Данышин. Спортчулар спорттун олимпиада түрү боюнча дирекциянын эсебинен барат. Ал үчүн дирекциянын бюджетинен 283 000 сом каралган. Эми өлкө аймагында 27-синен 3 майга чейин күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 27 апрелде түнкүсүн Ысык көл, Нарын облустарынын тоо этектеринде жаан жаап, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Ысык көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. 28-30 апрелде жаан-чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. 1 майда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп, күн күрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын облустарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Айрым жерлерде 17-22 метрге жетиши күтүлүүдө. 2 майда өлкө аймагында мезгил менен жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы өзгөрүлүп турат. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана ошондой эле Facebook баракчабыздан таанышсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктары менен көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.